Qadırlı қалай қалқым, урматтуу мекендештерим, дүйнөлү менен бирге биз да капыстан келген илдетке туш болдук. Тарыхыбыздагы кыйын учурду башыбыздан өткөрүп жатабыз. Бул апат биздин элибизге да кайгы алып келди. Илдеттин кесепетинен ондогон мекендештерибизден айрылып калдык. Кыргыз мамлекетин өнүгүш үчүн өмүрүн арнап, элим жерим деп жашаган инсандарыбыз кайтыш болду. Каза болгондордун жаны бейиште болсун деп тилейбиз. Өз жакындарын жоготкон мекендештерибиздин аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Дарыланып жаткан бейтаттарыбызга Кудай шыпасын берсин деп тилейбиз. Кадырлуу калайык журтум, азыр элдин саламаттыгы үчүн аеосуз күрөш болууда. Бул күрөштүн ийгилиги элдин биримдигинен көз каранды, ынтымак, тилектештик менен ар бирибиз жарандык жоопкерчиликти бийик сезсек, бул балени жеңебиз. Бүгүнкү күндүн баатырлары, дарыгерлерибиз өз өмүрүн тобокелге салып, көзгө көрүнбөгөн душман менен жанын аябай кармашып жатат. Алардын ак эмгегине таазим этип, терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу кыргызстандыктар, адам өмүрү баарынан кымбат. Өлкө президент катары мен үчүн мындан өткөн ыйык да, бийик да түшүнүк жок. Ар бир жараныбыздын саламаттыгы мамлекеттик мааниге ээ. Жооптуу атка минерлерден элдин саламаттыгы үчүн жан үрө иштешин талап кылып жатам. Азыркы кырдаалдагы көйгөйлөрдүн чечилиши жеке өзүмдүн, коопсуздук кеңештин көзөмөлүндө. Кайсы өлкө болбосун, элдин бийликке болгон талабы күчөөдө. Бул табигый көрүнүш. Бизде да элдин талабы кайсы бир маселелер боюнча нааразылыгы ачык айтылууда. Баарын көрүп, түшүнүп турам. Кемчиликтер аз эмес. Мен да сиздердей болуп, алардын тез чечилишин каалайм. Бул 30 жылдан берки топтолгон көйгөйлөр деп актанып отурууга, күнөөлөрдү издөөгө азыр убакыт жок. Ошондуктан тынбай иштеп жатабыз. Болгон аракет көрүлөт жана милдеттер аткарылат. Урматтуу элим, кадырлуу калкым, эл башына түшкөн азыркы оор сыноо ынтымагыбызды чындады. Ишкерлерибиз, ыктыярчылар, деги эле кайдыгер эмес мекендештерибиз жардамдарын көрсөтүүдө. Мындан ары да бекем ынтымакты, ширелген биримдикти, нукура тилектештикти көрсөтөлү. Жоопкерчилик ар бирибизде, ар бир жаран өз үй бүлөсү, балдары үчүн жоопкер. Менин жоопкерчилигим элимдин алдында. Сиздердин колдооңор менен бул кыйынчылыктарды жеңебиз. Мен сиздерге ишенем, урматтуу мекендештерим. Дорогие соотечественники, эти тяжелые дни мы все вместе показали наше единство и сплоченность. Выражаю огромную благодарность за вашу стойкость. Все граждане страны объединились против невидимого врага, поддержали усилия государственных и местных органов власти, помогают нашим медикам. В эти дни мы единый народ Кыргызстана с честью и достоинством преодолеваем суровые испытания истории. Мы вместе с благословением Бога и благодаря дружбе народа победим в этой суровой схватке за жизнь и здоровье наших людей. Урматтуу мекендештерим, эл арасында азы суроо көп. Алардын бири чет элден эл аралык финанс уюмдарынан келген жардамды бийликтегилер жеп койду деген сөз. Бул боюнча өкмөт элге ачык маалымат берүүдө. Бизде ачык коом, элдин, мамлекеттин рызкысына кол салгандарга мен тараптан аео жок экенин билесиздер. Ошондуктан сиздер менен биргеликте өлкөгө келген жардамды максатсыз коромжу кылдырбайбыз. Кадырлуу калайык журтум, улутубуздун улуу инсаны Чыңгыз Айтматов айткандай, бүгүн баарыбыз бир кайыктабыз. Куттуу элибиз мындан катаал апатты, мындан оор кыйынчылыктарды жеңип, эл болуп, журт болуп, улут болуп ушул күнгө жеткенбиз. Ата бабабыз муратка калтырган ыйык өлкөбүзгө, элибиздин саламаттыгына аяр мамиле кылуу жоопкерчилиги бизге жүктөлдү. Тарых алдында, келечек урпактардын алдындагы жоопкерчилик милдетибиз бийик. Элибиздин азыркы муундун кайраты, руху оор сыноодон өтүп жатат.
Keremet Kırgız жерибиz, аскасы бийик ала тообуз, алтындан кымбат ысык көлүбүз бар. Бул баарыбызга түгөнбөс кайрат берет. Кыйынчылыкка башыбызды ийип, мүңкүрөп алган жокпуз. Руху күч телибиз, элин эмгек кылчу мамлекеттик бийлик бар. Кыргыз кандай оор болуп турса да жакшымын дейт. Жакшыны оозонгон элди жараткан Кудайым өзү колдойт. Жараткан Кудайдын колдоосу менен, элибиздин биримдиги менен буйруса, бул күндөрдү да бийик абир, ар намыс менен өтөбүз. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды Кудайым өзү колдосун.